Саламатсыздарбы кымбаттуу көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү темабыз өзгөрүлмө токтун чынжырындагы конденсатор. Иштин максаты өзгөрмөлүү токтун маанисине конденсатордун тийгизген таасири. Бүгүнкү демонстрацияда колдонуучу куралдар төмөндөгүлөр. Өзгөрүлмөлүү токтун булагы, өзгөрүлмөлүү конденсатор, кызытма лампа жана ачкыч. Өзгөрүлмө токтун булагы, конденсатор өзгөрүлмөлүү, кызытма лампа жана ачкычты удаалаштырып туруп чынжырды туюктайбыз. Чынжырды туюктаган мезгилде биз биринчи азыр лампанын күйүп турушун карайбыз. Мунугул жерде жылгычты өзгөртөбүз. Жылгычты өзгөрткөндө конденсатордун сыйымдуулугу 32 пикофарадага барабар болду. Бул жерде лампабыз күйүп туруп атат. Эми ушул жерден чынжырда сөзсүз конденсатор кошулгандан кийин бул жерде сыйымдуулук каршылык пайда болот. Чынжырды туюктайбыз. Чынжырды туюктайбыз дагы лампанын күйүүсүнө карайбыз и конденсатордун сыйымдуулугун өзгөртөбүз. Конденсатордун сыйымдуулугун өзгөрткөндө өзгөрүлмө конденсатордун сыйымдуулугун өзгөртө баштайбыз. Өзгөртө баштаган мезгилде лампа жарык күйүп атат. Өзгөрүлмөлүү конденсатордун көрсөтүүсү 32 пикофарададан ашып туруп атат. Кызытма лампа жарык күйүп атат. Демек, сыйымдуулук көбөйгөндө конденсатордогу пайда болгон сыйымдуулук каршылыгы азайып, ток өзгөрүлдү. Конденсатордун жылгычын өзгөртөбүз, азайтабыз. Азайттык. Демек, бул учурда конденсатордун көрсөтүүсү 2,5 пикофарадага барабар болуп туруп атат. Демек, сыйымдуулукту азайтканда кызытма лампанын күйүүсү начарлады. Бул деген сөз, могул чынжырдагы сыйымдуулук каршылык көбөйгөндүктөн лампанын күйүүсү начарлады. Демек, демонстрациянын жыйынтыгы боюнча сыйымдуулук каршылык барабар бир бөлүнгөн, жыштык көбөйтүлгөн конденсатордун сыйымдуулугу. Демек, электр сыйымдуулугу көбөйгөндө сыйымдуулук каршылык азаят. Электр сыйымдуулугу азайганда сыйымдуулук каршылык көбөйөт. Ошонун негизинен өзгөрүлмөлүү токко таасир этүүнүн натыйжасында лампанын күйүүсү ар түрдүү болуп атканы мына ушундан.